Бакун Таштанбеков, жолдош генерал, сизге мындай суроо. Бул мыйзамды окуп болуп атат да, эгерде жөнөкөй сөз менен айтсак, бүгүнкү президент менен келген командага коррупцияга байланышып калса, эгерде айыл өкмөт болобу, аким болобу, могул закон менен жазалайбыз. 20 жылдан бери урдап, миллиард деген урдаган коррупционер штрафтар менен кутулат. Туурабы? Мүмкүн ошондой. Жок, эртең күчүнө кирсе деле обратной силы не имеет же. Жок. Эртең күчүнө киргенден кийин дагы бир жолу айтайын. 1-январдан баштап ким ушул жогорку айтылган статьялар менен жоопко тартыла турган болсо, алар сөзсүз түрдө реальный срок алат. Ал акимби, губернаторбу, министрби айырмасы жок. Мен жанагы 4-5 жыл мурун урдагандарды айтып атам. Алар кармалып калса бүгүн иш козголот, бирок бүгүнкү мыйзамдар менен соттолбой калып атпайбы алар? Алар мурунку мыйзамдар менен соттолот. Ошол убакта действовать эткен, туурабы? Туура, ошондуктан айтып атам, 31 декабрь 2024 жылга чейин коррупционерлердин, мамлекеттик коррупционерлердин убактысы бар дагы. Мына бүгүн 25 күн убактысы бар. 25 күннөн кийин жасаса, мына ушул мыйзам менен соттолот.